Агай ушул адамзат цивилизациясын жаратуунун маңызы эмнеде болгон Кудайдынчы? Мисалы, эмнеге бизди жаратты? Биз эмне кылышыбыз керек? Эмне кызмат аткарышыбыз керек? Кантип ушундай ушул цивилизацияда жашашыбыз керек? Ушул боюнча мындай кененирээк айтсаңыз. Рахмат. Биздин ааламдачы бизге окшогон цивилизациялар аябагандай көп да. Ага силердин санааңар эмес, акылыңар жетпейт дейт да. Бирок канчалык көп болсо дагы, аалам канчалык чоң болсо дагы, баары бир Кудайдын алдында бир мыйзамга баш ийип, чогуу бир гана немеде ааламда өмүр кечиребиз да. Катуу дүйнөдө жашаган цивилизациялар бар. Жука дүйнөдө силер ойлогула эң эле катуусу биз экенбиз деп. Силерден дагы катуу заттардын таасиринде жашаган. Жердин астында дагы ошондой жашоочулар бар экен да. Жана жердин 7 катмары деп коет го. 7 түрдүү цивилизация бар дейт аякта да. Алардын деле ушундай кайгы муңу, кубанычтары бар өздөрүнүн. Алар деле өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп, алар деле жашап жатышат дейт. Кээ бир дүйнөлөр бар дейт. Күн жок дүйнөлөр бар дейт. Күндү көрбөгөн. Тескерисинче түндөгү эмнени билбеген дүйнөлөр бар дейт. Дайыма аларда күндөр тийип турат дейт. Көп экен да, значит. Бирок вот ошол дүйнөлөрдүн баарын эле Кудай Таала жараткан максаты өзүнө Кудайга кызмат кылуу да. Биз Кудайга кантип кызмат кылабыз? Анткени ааламда баардык нерсе энергиядан турат да. Бүт ааламдагы жашоо, тиричиликтин баары энергиялардын алмашуусу. Бир түрдөн экинчи түргө өтүп туруусу. Вот ошол энергиялардын баары ааламдагы болгон дүйнөлөрдү, асман тоголокторун, жылдыз жана немелердин баарын эч бир орундан кыймылдатпай, жанагы айлануусунун өзүнүн ар биринин ылдамдыгы, жанагы орбиталары бар. Вот ошолордон бир дагы миллиметр, сантиметр эч жака чыгарбай, бүт баары жогорку иреттүүлүктө кармалып турушу дейт. Ошонун баары эле ааламга, Кудай Таалага кызмат кылуу. Кызмат кылуудан бери биз бир энергия беребиз, өзүбүздөн чыгарып, кайра башка энергияны алабыз да. Мына биз азыр адам, мына мисалы үчүн мен биологический энергия берип турам да. Кудай Таалагачы, ааламга. Ошол эле убакта улуулуктун балкыган энергиясы мени курчап турат дагы. Алар мага керектүү энергияны, мени сүйлөтүш үчүн, жашатыш үчүн, мындай физиологиялык процесстердин баарын болуп туруш үчүн керектүү энергияны мага берип турат. Ошол учурда биз кайра энергияны өзүбүздөн чыгарып, Кудай Таалага кайра жөнөтүп турат экенбиз да. Энергия алмашуу, жашоо деген нерсечи. Анан ошол бизден канчалык чыгып аткан энергиянын мүнөзү оң болсо, жакшы болсо, биздин ааламга кошкон салымыбыз ошол экен да. Биз ааламга дайыма оң мүнөздөгү, оң заряддагы энергияны берип туруш керек. Анын үчүн биз кандай кылышыбыз керек? Дайыма менден оң заряддуу энергия чыгып туруш үчүн менин маанайым жакшынакай болуш керек. Баардык нерсеге мен мындай ачууланбай, жакшынакай бир немеде мамиле жасашым керек, айкөлдүк мамиледе. Анан биз жана урушуп, талашып, ар кандай ситуациялар болуп кеткен да. Энергиялар бузулат экен да, терс энергиялар пайда болот экен да. Ал энергияларды кабыл албайт экен Кудай Таала. Ал жана күнөө болуп кайра өскө жазылсын. Анан өзүбүз аркылуу кайра тазаланат экен. Тазаланганда биз жанагы ар кандай бир турмуштук кыйынчылыктарга, оору сыркоолорго, ушундай бир терс көрүнүштөргө попадать этип калабыз да. Анан эмне кылабыз? Ооруп калсаң Кудайга жалынасың. Ошондо отуруп кайра өзүбүздүн күнөөбүздү тиленүүбүз, сурануубуз, жалынуубуз, ишенүүбүз менен анан кайра ошол энергияны кайра оңолуп жакшынакай немелер чыгаргандан кийин кайра биз Кудай Таалага кызмат кыла баштайт экенбиз да. Жашоонун маңызы ошол. Энергия берип туруу Кудай Таалага. Чоң ааламдын өнүгүүсүнө өзүбүздүн кичинекей салымыбызды кошуп туруу да. Анан мына жашоонун дагы бир маңызын түшүнүш үчүнчү ааламдын жаралышы жөнүндө бир маалыматты биз билип алышыбыз керек экен да. Эмне болуп жаралды, эмнеге жаралды? Ааламдын жаралышы жөнүндө илимде теориялар бар. Ошол теориялардын бирөөсү жана
чоң жарылуу теориясы деп коет да. Теория большого взрыва деп. Андан башка да теориялар бар. Теория струн, анан теорияда эмне деген теориялар бар. Анан бирок основной азыр илимде окутуп аткан неме теория бул. Теория большого взрыва деп коет да. Аалам чоң жарылуудан башталган дейт, пайда болгон дейт. Мейли аалам чоң жарылуудан пайда болсун дейт. Вот ошол жарылууну пайда кылган зат кайдан келген? Ал зат каяктан пайда болуп калды? Жарылыш үчүн бир нерсе керек да, томолок нерсе, өзү төрт бурчтуу нерсе дегендей бир зат керек да. Мына мезгил сабактарында вот ошол аалам жаралышын мынтип айтылат да. Аалам жаралганда дейт. Бардык нерсечи уюган бир уус акыбалда болгон дейт да. Уктап жаткан. Муну илимде сингулярный состояние деп аткан да. Жансыз акыбалда дейт да. Ошондой болуп бир плазма деп элестетсеңер болот дейт да. Ошондой бир плазма чоң жарылууга чейинчи ошентип уюп жаткан дейт да, немедечи. Ааламдын бир бурчунда дейт да. Анан ошол уктоо акыбалы дейт бир миллиарддаган жылдарга созулду дейт да. Анан кийин бир күнү дейт улуу теңир деп айтылат да. Улуу теңир вот ошол уктап жаткан жанагы затка кыймыл салды дейт. Кыймыл салганда мындай энергия берди окшойт да. Ойготту дейт да мындайча айтканда. Анан кийин ошол жанагындай заттын ичинде, плазманын ичинде анан кийин кыймыл башталды дейт да. Кыймыл башталып, анан кийин медерлер пайда боло баштайт. Медер деген жандуу нерсе да. Элементтик частицалар да, бөлүкчөлөр. Анан ошол медерлер акырынан кыймылдап, анан кийин эң башатта, эң башында дейт кайып дүйнөлөр пайда болгон дейт. Жука дүйнөлөр, көрүнбөгөн дүйнөлөр. Вот ошон үчүн кыргыздар эмне үчүн кайыпты сыйлашкан. Анткени кайып дүйнөлөрү биздин материал дүйнөгө караганда улуу болуп атат да, улуу. Кыргыздар да улууну сыйлайт да. Вот ошол мыйзам адамдардын арасында ошондой болуп калып калган дейт да. Улууну сыйлоо дегенчи. Анан эң майда бир ушунча жука медерлерден турган анан кийин керемет дүйнөлөр пайда боло баштады дейт да. Бирок аларды жашоочу азырынча жок болчу дейт да. Анан Кудай Таала анан акырын анан кийин аң сезимдүү жашоочуларды ошол дүйнөлөргө анан кийин жарата баштады дейт да. Анан ошентип отуруп улам жука дүйнөлөр, анан кийин андан катуураак, ирирээк, андан ирирээк дүйнөлөр ушинтип пайда болуп келип анан акырынан кийин неме катуу дүйнөлөр анан кийин арт жагында пайда болгон да. Биз мисалы үчүн адамзат дүйнөсү кийин биз катуу дүйнөлөргө киребиз да. Материалдык дүйнөлөргө киребиз да. Материалдык дүйнөлөр анан кийин пайда болгон дейт да. Вот ошол жанагы уктап жаткан нерселер жана плазма состояниясындагы булар көп мындай сфералардан турган дейт да. Бөлөк болгон дейт да. Бөлөк. Элестет дейт да, мисалы үчүн ааламды томолоктор толтура. Бөлөк болгон экен да. Анан ошол ар бир сферадан ошол жанагындай томолоктончу өзүнчө дүйнөлөр пайда болгон дейт да. Жана дүйнөлөрдүн ар түрдүүлүгү ошондон дейт да. Бир эле дүйнө эмес, көп дейт да дүйнөлөрчү. Анан ошонун баары бирок чогулуп келип, кайра бир эле бүтүндүүлүктү түзөт да. Кудай Тааланын астындачы. Биз үчүн болсо жанагындай бөлөк. Анан эмне үчүн алар башында жукалары пайда болгондон кийин ирилене баштады дейт да. Анткени аалам чоюла баштады дейт да. Аалам чоюлуп, борбордук чектен канчалык алыстаган сайын энергиянын күчү азая берет экен дагы. Медерлер ириленип баштайт экен. Көрдүңүзбү? Медерлер майдаланыш үчүн күчтүү энергия керек да, аябай кысым керек. Анан аалам чоюлганда ал уже кеңейе баштады да. Вот ошол аалам жаралгандан бери азыр кеңейүүдө келе атат дейт да. Расширение вселенной деп айтылат экен илимдечи. Анан ошол азыр кеңейип келе атат, ошентип отуруп анан кеңейгенден кийин анан жана
материалдык дүйнөлөр пайда болгон дейт да. Жылдыздар, күн, ай, жер деген планеталар ошолор анан кийин ааламдан анан кийин пайда боло баштады. Медерелердин ириленүүсүнөн пайда болгон материалдык дүйнө дейт да. Анан ушинтип отуруп кете берет экенбиз да. Анан бир расширение өзүнүн бир апогейине жетет да, точкасына. Анан жеткенде анан кайра кысылып башталат. Кайра жыйырылуу, ааламдын жыйырылуусу башталат экен да. Анан ошол ааламдын жыйырылуусу башталганда жанагы процесстер ошо обратный немеге өтөт да. Майда нерселер кайра ири нерселер кайра майдалана баштайт дегенди көрдүңбү? Эмне үчүн бизде азыр айтып атат, кайыпка даяр болду деп атпайбы бизде азыр? Кайыпка даярдангыла, акыртуу кайыпка барасыңар. Ал Кудай Тааланын улуу программасы ошондой жазылган көрсө, кайра кысылууга киргенде биз майдаланып баштайт экенбиз дагы, биз кайра кайыпка которулуп баштайт экенбиз. Адамзат цивилизациясынын немеси, келечеги, эволюциясынын келечеги биз ошол кайрадан кайып дүйнөгө өтөбүз да. Даярданышыбыз керек. Кайып дүйнөгө өтүш үчүн биз ошого даяр болушубуз керек. Анткени кайып дүйнөдө энергия аябай күчтүү да, оттор күчтүү. Ошол күчтүү оттордун таасирине биз туруштук бериш үчүн биз мына катуу денебизди майдалап, чачыратып, анан кийин майда меделерге ажыратканда биздин дагы энергиябыз неменин күчү, меделерибиздин энергиясынын күчү ошо сырттан келген ааламдын кысуусунда жана кемердин энергиясы менен шайкеш келип, анан ошого ылайыкташып акырындык менен биз немебиз катуу денени таштайсыңар дейт, анан жука денелүү болосуңар. Вот ошонун баары жана ааламдын жана кысылуусунан пайда боло турган нерсе окшойт да. Анан аалам кысылып отуруп кайра барат дейт. Ошентип кысылып келип туруп анан кийин кайра ааламга чоң түн келет. Кайра жанагы сингулярный состояниега кайра келет экен дагы. Кайра уктайт экенбиз. Мына көрдүңбү? Вот ошол бир жолку ойгонуп, кеңейип, кайра кысылып, кайра уктоо акыбалына чоң түн келиш үчүн дейт, жүздөгөн миллиард жыл өтөт. Биз үчүн ал аябагандай чоң сурок да, туурабы? Анткени биздин жашообуз 100 эле жыл болуп атса, бизге миллиард жыл айтса, а бирок дейт, силер коркпогула дейт, биз ааламдан жок болуп кетет экенбиз. Адамдын руху дейт, жаны бул түбөлүктүү жашайт дейт. Аалам канча жолу уктап, канча жолу ойгонуп, кайра жашоо башталып, кайра неметпесин дейт, адамдын рух энергиясы өзүнүн матрицалык өзөктүк касиетин жоготпой дейт, өзүнүн өздүктүгүн жоготпой, уктап кайра ойгонуп, өзүнүн ааламдагы жашоосун уланта берет экен. Адамдын руху дейт, түбөлүктүү деп ошончо айтылат экен да. Эки китепте айтылат, адам түбөлүктүү, жашоо түбөлүктүү деп айтылып атпайбы? Ошонун баары жашоо. Эми мындай карап атсаң, вот ошол мына биз ааламды жаралабыз дегенде бири гана жолку жаралып, анан кайра уктап жатканын айтып атпайбызбы? Мүмкүн мындан мурун аалам 100 жолу жаралып, кайра 100 жолу уктагандыр. Биз аны билбейбиз да. Аны бир гана Кудай билет да. Анан ошон үчүн ааламдын жаралуусу десе эле бир эле жаралып, анан кайра жок болуп калабыз деген бул туура эмес түшүнүк экен да. Аалам жаралат экен, кайра жанатып чоң түн келгенде уктайт экен, анан кайра жаралат экен. Бирок ар бир цикл кайталанган сайын, ар бир уктап кайра ойгонгон сайын кийинки башталган жашоо дейт, бул мурункусуна караганда өнүгүүнүн алдында болот дейт. Ар бир ошол уктап кайра жаралуу тоже ааламга өнүгүүнү берип турат экен да. Кудай Тааланын немеси ошондой экен да, улуулуктун программасы деп койсок болот да. Анан жанагы биздин азыркы илимде айтылып жүргөн чоң жарылуу теориясын шайдоот илими туура эмес дейт да. Анткени элестетсеңер дейт, жарылуудан өнүгүү болобу дейт. Жарылуу болгон жерде, согуш болгон жерде, уруш болгон жерде ал эволюция алдыга жылбайт да, кайра артка кетет. Ал Кудай Тааланын мыйзамы мындай дейт. Бир гана алдыга жылуу, алдыга өнүгүү болсо. Артка эч качан Кудай Таала бизди артка кайрыбайт экен.
өнүгүүбүз артка жылдырбайт экен. Ошон үчүн биз чоң ааламдын өнүгүүсүнөн артта калбай, адамзат дагычы аалам кандай өнүгүп жатса, кандай ылдамдык менен биз дагы ошодон артта калбай өнүгүп турганга аракет кылышыбыз керек да. Чоң ааламдын өнүгүүсүнөн артта калбагыла дейт да. Ошон силерге мына илимдерди берип атабыз, силерге ушундай адамдарды жиберип атабыз, пайгамбарларды жибердик. 124 миң пайгамбарды жибердик. Эмнени үйрөндүңөр деп суроо берет да. Анан кийин пайгамбарды эмне үчүн жибербей калды дейт. Силер пайгамбарлардын сөзүн укпай калдыңар дейт. Ар кимдердин личный энергияңар аябай күчтүү болуп кеткендиктен, мына жашоо алдыга жылып атыр да. Анан кийин азыр оттуу дубар учурунда ар бириңер менен индивидуально гана неме кылабыз дейт. Мамиле жасайбыз дейт да. Анткени ар бир адамдын өнүгүүсү бул өзүнчө бир уникальный нерсе экен да. Бир адам менен экинчи адамдын немеси эч качан окшошпойт дейт да. Анткени анын баары материалдык касиетти бергенде Кудай Таала жаратканда ар бир рухту өзүнө өзгөчө бир ушундай бир оригиналдуулукту берип калган экен. Оригиналдуу. Ошон үчүн эч качан силер бириңерге сырт жагынан окшошосуңар дейт баарына, бирок на самом деле силер ар башкасыңар дейт. Ар кимдин өзүңөрдүн жолдоруңар бар бул жашоодо. Кантип өнүгүшүңөр керек. Ошондой экен да. Биз өзүбүздүн жашообузда ушу рух энергиябызды тазалашыбыз керек эмес кандай. Канчалык медрелерибизди көбүрөөк майдалыкка чейин жеткизгенге күбөлөй алсак, значит биз жана энергия формасына өткөндө башка дүйнөгө кеткенде наркы жашообуз жеңилирээк болот окшойт да. Эми Кудай Таалага жаккан акыбалда болсок, конечно, жеңил болот. Ошол сиз айтып атасыз. Бирок эч качан мына биз дүйнөнү өтүп кеткенден барып эле жыргап жана айтып атпайбы, 5 барасың, анан 5те мындай жүзүмдөр, алмалар, суу шылдыраган, жыргап жата бересиң, унуктай бересиң. Тескерисинче дейт. Канчалык биздин эволюциябыз өйдөлөгөн сайын, силердин Кудай Тааланын астында жасай турган кызматыңар эселеп өсө берет дейт. Сен өйдөнкү дүйнөгө барып алып эс алып эч качан жатпайсың дейт. Тескерисинче аякта барганда жасай турган ишиң мындан дагы көбүрөөк. Мындан дагы ответственныйраак. Ал жакта дейт жаңылууга мүмкүнчүлүк бербейт дейт. Материалдык дүйнөдө жаңылып калсаң, Кудай Таала кечирим берип коет дейт кээ дегендечи. Кечирим берип, аны кечирим немеңди, күнөөңдү түздөп, оңдоп алсаң болот экен да. Ал эми таза дүйнөдө, кайып дүйнөдө ада кечиримдүүлүк жок дейт. Арды бир жагыңды бүттү сол. Ошон үчүн абай болушуңар дейт. Ошон үчүн бул жашоодо деле биз канчалык биздин мындай арулук акыбалыбыз көтөрүлгөн сайын биз бир чети сүйүнүшүбүз керек. Кудай Таала менде жөндөмдүүлүктү ачып атат деп. А бир чети аяр болушубуз керек да. Анткени билбей туруп жасаган күнөөңө караганда, билип туруп жасаган күнөөң эселеп көбүрөөк болот дейт. Сен жазаны ошончо көбүрөөк алып каласың дейт да. Ошон үчүн мындай ушундай духовный жолдо жүргөн, кыргызчылык жолунда жүргөн адамдарга мен айтат элем да. Айлагыла, жаман даже ойду да ойлобой кала. Эң чоң күнөө ойдон кетет. Анан кийин сөздөн, анан кийин жасаган ишиңен кетет да. Ошон үчүн ойду эң биринчи ойду тазалашыбыз керек да. Анткени биздин аалам менен, кайып дүйнө менен болгон байланышыбыз ой аркылуу болот. Ал биздин сөзүбүздү укпайт. Мисалы үчүн өйдөнкү дүйнөдөгүлөр дейт да, силерди көрбөйт дейт. Кайып дүйнөдөгүлөрчү. Силер аларга жөн эле бир боштуктай көрүнөсүңөр дейт да. Анткени силердин медрелериңер алар үчүн дейт ушунчалык чоң болуп калат дейт да. Биздин азыр клеткаларыбыз аларга айдай, күндөй көрүнөт, жердей көрүнөт экен да. Мисалы үчүн биздин эки клеткабыздын ортосунан дейт аларчы жер менен айдын ортосунда өтүп кеткенде эле ушундай өтүп кетет экен да. Эч нерсеге тийишпей. Ушунчалык майда акыбалдар алардын жана медрелеричи. Биз жана элестете албайбыз да. Ошон үчүн канчалык сиздин арулук акыбалыңыз өйдө экенин сезсеңиз, ошончолук аяр абай болушубуз керек экен да.